Жолукпай калсаң эгер сендейди табар белем, жан дүйнөм толот беле өзүмө сороо. Көрүүчү, сиз өзүңүзгө көрүп кооздуктарды бир нерсе салган окшойсуз. Жок, просто мен местасы менен койгом да. Мен деле. Биринчи жолу жасаганыңа жакшы. Гүлбахар Сабирова Баткен шаарынын Булакбашы кварталынын тургуну. Каарманыбыз заман талабына шайкеш өнөр үйрөнүп, үй бүлөлүк каржы булагын толуктап келет. Алсак той маарекелерде дастаркондун көркүн ачкан мөмө жемиштерди кооздоп кесип, көпчүлүктүн керектөөсүн камсыз кылат. Биз азыр ушул мөмөлөр менен кооздукту жаратууга даярбыз. Гүлбахар айымыбыз азыр бир аздан соң конокторду тосуп алабыз. Ага чейин албетте дастаркондун көркүн ачуу үчүн мөмөлөрдөн кереметти чогуу жазайлыбы? Макул. Келиңиз, алгач бизге эмнелер керек болот жана кандай өзгөчөлүктөрдү жасайбыз, бүгүн ушулар тууралуу айтып бербейсизби? Биринчи биз мөмө жемиштердин баарын жууп алабыз. Баарын жууп, даярдап, столго коюп алабыз. Бизге эң керектүү болгон мына бычактарды жууп коюп алабыз. Анан перчатка кийебиз. Колкап сөзсүз болуш керек. Жолго салынабыз. Себеби биздин чачыбыз түшүп калышы мүмкүн да. Өзүбүзгө удобный фартуктарды тагып алабыз. Ушуну менен жумушубузду баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиз дагы даяр болгон болсоңуз, анда келиңиз, экранга жакыныраак олтуруңуз. Алдыда кызыктуу анан пайдалуу маалыматтарды сизге бергенге даяр болобуз. Сиз дагы конок келгенде мына ушундай өзгөчөлөнтүп аларды тосалууга сонун мүмкүнчүлүк үйрөнүп алыңыз, Кеттик анда эмнеден баштайбыз? Биринчи апельсинден баштайлы. Апельсинди кесебиз. Кандай кылып кесиш керек муну? Гүлбахар айым кесүү боюнча медайым. Убакытты туура пайдалануу менен бул өнөрүн жумушуна сырткаркы убактысында пайдаланат. Каарманыбыздын бул жумушун баштоосуна башкы себеп балдарды витаминдүү азыктар менен тамактандыруу болгон. Айтымында мөмө жемиштерди кооздоп кесүү табитти ачат. Мындан улам ушул ыкманы пайдаланып, аларды азыктандырат. Бирөөлөр гости мейман чакырганда бизди апарып ушинтип кооздоп фруктулар менен жасап беребиз, дастаркон көркүн ачып. Бул балдарыбызга дагы өтө пайдалуу витаминдер көп. Мында энергия алып, өзү мындай курук болуп калат да. Витаминдер көп. Негизи фактада иштейм деп атпайсызбы? Жетишүү кыйын эмеспи сизге? Адам аракет кылса бардык нерсеге жетишет да. Өзүм 4 баланын энесимин. Аял заты коомдо зор көч. Үй бүлө очогун түптөп, бала тарбиялоодон сырткары кайсы гана тармак болбосун ийгилик жарата алышат. Мындай айымдардын катарын толуктап, биздин бүгүнкү каарманыбыз Гүлбахар Сабирова Баткен элинин жакшылыктарында дасторконун кооздоп, көркүн ачып, кошумча киреше табууга жетишет. Эмгекти сүйгөн элеттик айым алдыда ишмердүүлүгүн кеңейтип, өзүнчө топ түзүп, кызмат кылууну максаттайт. Конокторго алып кирүүгө даяр, анда биз алып кирелиби? Биздин дастарконубуз даяр. Азыркы кооздукту чогуу биргеликте көрөбүз. Кеттик.